Сиз көрүп жаткан Иса Акынбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясы. Бул окуу жайдан нечендеген ден соолук сакчылары окуп, калк арасында кызматын өтөп, эл алкышына арзып келген инсандардын алтын уясы. Мына ушул куттуу жерде 12 өлкөнүн 70тен ашуун чыган ортопедтердин башын бириктирген илимий жыйын маркум Касым Тазабековдун элесине арналып жатышы дагы жөн жерден эмес. Анткени 5-июль медицина кызматкерлердин күнү. Касым Тазабекович Кыргызстандагы биринчи балдар травматологиясын, ортопедиясын окуп келип Кыргызстанда буну өнүктүргөн адам. Мен деле көрүп калдым, ушул качан кичинекей жаңы төрөлгөн бала көрсө эле тааныса тааныбаса жаткызып коюп эле бутуна карайт эле да, анткени балдардын айрыкча бутунда болгон туаса ооруларын аны ошол жаңы төрөлгөн убакта карабаса вакыт өтүп кеткенден кечирээк болуп калат да. Ошондуктан мен өзүм деле көргөн болдум. Бир тууган уруктун эмес, ошо жанында ойноп аткан жаңы төрөлгөн балага баса калып, ошо буттарын карачу да. Бордош Өзбекстандан келген Анвар Рахимовдун айтымында медицинанын травматология тармагынын өсүү темпи Кыргызстан менен Өзбекстан бирдей өнүгүү жолунда келе жаткандыгы ушундай тажрыйба алмашуу майдандарына ат тезегин кургатпай каттап алака түзүүнүн арбындашы себеп экенин белгилейт. Азыркы күндө Кыргызстан Республикасында травматолог ортопедлер ассоциациясынын жудо юкору. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда травматология жана ортопедтер ассоциациясы абдан жогорку баскычка көтөрүлүп келе жатат. Биз бул жетишкендикти көрүп, абдан сыймыктануу менен сөз кылып келебиз. Кыргыз менен өзбек эли мурдатан бери эле биргеликте кызматташып, эки эл эри шаркак өнүгүп келген жана бүгүн да ушул калыбынан жазбай келет. Ага далил катары бүгүнкү эл аралык илимий конференцияны айтууга болот. Мындай кадамдар Кыргыз менен өзбек элин гана эмес, бүтүндөй өлкөлөрдүн достугун бекемдөөгө да таасирин тийгизет. Өлкөдө жылына майыптуулугу бар 2000ге жакын бала төрөлсө, жол кырсыктан жабыркагандардын санын айтпай деле койсок түшүнүктүү болот чыгар. Төмөндө белгиленген жарандарга кызмат көрсөтүү ортопедтердин мойнунда. Бул кесиптикти тандагандар кеминде 15 жылдан ашуун убакыт окуу менен алек болоорун Сабырбек Жумабеков өз сөзүндө белгиледи. Мындай сейрек кездешүү кесипкерлер болуп эсептелет. Булар тарбиялаштын өзү дагы, буларды өстүрүштүн өзү дагы жок дегенде 15-20 жылды талап кылат да, бир ушундай дарыгер даярдаш үчүн. Бала төрөлгөндө эле роддомдон жанагы төрөткөн акушер болобу, жанагы гинекологдор болобу, врачтар болобу, аларга биз ортопедтер жакшы билим беришибиз керек. Биз аларды окутуп даярдашыбыз керек. Ошондо бала төрөлгөндө эле карайт да, кайсы жеринде жана складкаларын карайт, кожаларын карайт, буттарын карайт, сөйөктөрүн, муундарын карап кыймылдатып көрөт. Эгер бир эле жеринде бир кандай бир дефект болсо, мындай бир өзгөчөлүк болсо, ошону анан жанагындай балдар ортопедтерине ошо үйүнө алып барбай, 2-3 күн үйүнө чыгат. Жок, ал жерден түз эле силер ортопедке барышыңар деп ошо багыт бериш керек. Калктын саны күн санап өсүү жолунда. Мына ушул кырдаалды колго алып президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен 500 орундуу улуттук травматология борбору курулууда.